эл баатыры, мамлекеттик жана коомдук иштер маданияттын мыкты кызматкери Кондучалова Кулуйпа 1920-жылы 15-июнда Бишкек уездинин Аламүрүн районунун Каражыгач айылында төрөлгөн. 1938-жылы Фрунзе шаарындагы педагогикалык окуу жайын, 1945-жылы Москвадагы жогорку партиялык мектепти бүтүргөн. 1938-40 жылдары Тянь-Шань областындагы Нарын районунун Куланак толук эмес орто мектебинде мугалим, окуу бөлүмүнүн башчысы, директор болгон. Улуу доорду улуу адамдар жараткан дегендей, Кулуйпа Кондучалова улуу маданият доорунун улуу жетекчиси. Аял затынын үлгүсү, легендарлуу министр болгон. Маданият министрлигин 22 жыл башкарган. Кыргыз маданиятынын калыптанышына кошкон салымын эске алып, ар дайым эскерүү менен терең таазим этүү кийинки урпактардын Кулуйпа Кондучалова 1-3 даражадагы Манас орденинин кавалери, Ленин орденинин ээси, Эмгек Кызыл Туу ордени, Ардак белгиси ордени, эмгектеги артыкчылыгы үчүн, эмгектеги кайраттуулугу үчүн жана 1941-45 жылдары улуу ата мекендик согуштагы кайраттуулугу үчүн, эмгеги үчүн медалдар менен сыйланган.